Bir күндө адабий китептерден 500 беттей окуган, илдеттен дүйнө салган дин алымы Чубак Жалиловдун өмүр баяны маектери. Бүгүн 11-июлда экс-муфти белгилүү дин алымы Чубак Жалилов пневмониядан улам каза болду. Кече 10-июлда ал оор абалда улуттук госпиталга жеткирилгени маалымдалган. Ал Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында 1975-жылы 21-январда туулган. Атасы Тажибай Жалилов математика мугалими, апасы Гүлжамал Сакиева англис тили боюнча мугалим. Чубак Жалилов үй-бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. Эмгек жолу. Чубак Жалилов 1992-1996 жылдары Азырет Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиядагы Аль-Кура эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фиких боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медал менен, ал эми жогорку окуу жайдагы кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус тилинде, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак Жалиловдун эмгек жолу 1995-1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен баштаган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, 2008-2010 жылдары Кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Ошол эле жылдары Азырет Умар атындагы Кыргыз Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. 2010-2012 жылдары Кыргыз Азырети муфтий кызматын аркалаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагында жана уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалаада бир топ салым кошкон. Маектери. Мүнөзүм чорт экени чындык. Бул мендеги жасалымдай деген ыкманын жоктугу, же болгон нерсени бурмалабай, түп-түз бетке айтканымдын жемиши. Бирок жактырбаган кишиси менен сүйлөшпөй коет дегенге кошулбайм деген маектердин биринде. Муфтий кезинде жардамчыларым уят болот деп базарга барышыма тыюу салышчу. Кээде жупуну кийинип барсам, этикет сакталышы керек, протокол бузулбашы керек деп айтып калышчу. Бирок мен жашырын эле базарга барып, дүкөнгө кирип соода кылып чыкчумун деген маектеринде. Суперинфо гезитине берген маектеринде ал үйдөгү китептердин салмагы 4-5 тоннага жетип калганын айтып берген. Менин бир өзгөчөлүгүм, китепти ушунчалык тездик менен окуп, ошол маалымат менин эсимде биротоло сакталып калат. Чыгарма окусам, өзүмчө эле сюжетти кайдан алган, кимден урдап алды экен деп изилдей бермейим бар. Бул адат менде бала кезден бери бар. Үйдөгү китептердин салмагы 4-5 тоннага жетип калган го. Алардын ичинен кандай китеп бар же жок экенин жатка билем деген ал. Маалымат булагы Супер Шекит Кежи. Чубак ажы ооруканага жеткирилгенде ага шалакы мамиле жасалганбы? Журналист Жакшылык Матанов. Мурдагы муфтий Чубак ажы Жалилов Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилгенден кийин ага шалакы мамиле жасалганын Facebook баракчасы аркылуу айтып чыкты. Журналист окуяга өз көзү менен күбө болгонун баяндап, сазга баткан саламаттык сактоо тармагы жаңыланбаса дагы далай адамдардын өлүмүнө себепкер болушу мүмкүн экенин айтат. Улуттук госпиталдын кире беришинде 2 койка жасашыптыр. Анын биринде 5-6 күн мурун келген бейтапка жасалма дем алдыруучу аппарат киргизишкен экен. Бирок Чубак ажыга бир нече мүнөт унутулуп калгандай мамиле жасашты деп баяндайт Матанов. Ошондой эле ал бийлик жетекчилерине кайрылып, ооруканага оор абалда келген бейтаптарда дароо көңүл бурулбай жатканын кошумчалады. Чубак ажы Жалилов 45 жашында 11-июлга огон түнү пневмониядан каза болду. Анын сөөгү Бишкектеги өлүкканадан чыгарылган соң кичи мекенине жиберилди. Маркумдун жерге берүү 11-июлда саат 4 менен 6 чамасында Базаркоргон Баймундуз айылында өтөт. Маалымат булагы репортер Чекит Кежи. 11-июлга караган түнү Кыргызстандын мурунку муфтии Чубак ажы Жалилов 45 жашында көз жумду. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан. Жалилов Чубак Тажибаевич 1975 жылы 21 январда Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Орто мектепти алтын медал, ал эми жогорку окуу жайдын артыкчыл диплом менен бүтүргөн.
Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетин аяктаган. Сауд Арабиядагы Аль-Курра эл аралык университетинин алдындагы араб тили институтунда билим алган. Мындан тышкары Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүргөн. Ал Кыргызстан эл аралык университетинде доктордук диссертациясынын жактоону даярдап жаткан болчу. Ошондой эле бир катар китептердин автору, эмгек жолу. 1995-1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагына мугалим. 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти. 2008-2010 жылдары Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Кыргызстан Ислам университетинде мугалим. 2010-2012 жылдары Кыргызстанда муфти. 2014 жылдан 2020 жылдын июнуна чейин Кыргызстандын Алымдар кеңешинин 2 чакырылыштагы мүчөсү. 2018 жылы бүткүл дүйнөлүк Алымдар кеңешинин мүчөсү. Анын артында 3 кызы жана 2 баласы калды. Кыргызстандын муфтийи Максатбек Токтомушев Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын атынан Чубак Жалиловдун үй бүлөсүнө көңүл айтат. Маалымат булагы, маалымат чекит KG. Абдушукур Нарматов. Бүгүн элибиз Чубак устаздан айрылган жок, дин илиминен айрылды. Абдушукур Нарматов кыргыз элине кайрат айтып, маркум Чубак устаз менен сүйлөшкөн акыркы сөзүн социалдык баракчасына жазды. Илим жөндөн жөн жоголбойт, алымдардын кетүүсү менен жоголот. Устаз, өзүңүзгө жакшы караңыз. Сиз үммөткө керек адамсыз. Чубак устаздын мага айткан акыркы сөзү ушул болду. Саат 8-де сүйлөштүм эле. Мен жакшымын, өзүңүзгө караңыз, үммөткө керексиз деп маанини көңүлдү жубаткан. Көп өтпөй суу кабар келди. Бүгүн элибиз Чубак устаздай айрылган жок, дин илиминен айрылды. Диндин туусун көтөргөн мураскордон, пайгамбардын мураскорунан айрылды. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллах Таала дин илиминин жөн эле көтөрүп кетпейт, алымдардын өмүрү алуу менен көтөрөт деген. Бүгүн Орто Азия эле эмес, бүт ислам дүйнөсүндө белгилүү алымдарыбыздан айрылдык. Баарыбыз Аллахка тандыкпыз, баарыбыз ага кайтабыз. Аллахтын тагдырына ыраазы болобуз. Аллахтын ыраазы кыла турган сөздү гана сүйлөйбүз. Мындан башка аргабыз да жок. Устазды эскерип, аны эл үчүн, дин үчүн жасаган ат көтөргүс эмгегин жазсаң, жыйнак китеп болор чын. Бирок азыр оозума бир ооз сөз келбей айтарга сөз таппай отурам. Устаздын үй бүлөсүнө, туугандарына, жакын саналаш досторуна, илимин алган шакирттерине, кыргыз элине жана жалпы мусулман үммөтүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Алым кетсе анын орду бош калат. Канча күн чыгып, канча күн батпасын ал боштук толбойт. Кылымда бир жарылган алымыбыздын барар жери бейиш болсун. Аллах Таалам билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Устатыбыздын жайдары жүзү, уккан жанды бир жылмайга аргасыз кылган куйкум сөздөрү, жүрөк түпүрүнө барып жайгашкан орунду сабактар ар дайым эсибизде сакталат. Кайрат кыл, кыргыз элим, жамандыктын арты ушул болсун. Абдушукур Нарматов. Маалымат булагы, аргумент чекит KG.